Арба, же болбосо ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тигил айтсын, мен айтам, тигил айтам деп турат да. Эмне үчүн саламдашуу керек деген суроо. Эмне үчүн деген. Почему? Why? Бүт жерде жылмайып турат да. Жылмайып, hello, how are you, welcome. Бутуй канча турат десең, жазылып турбайбы? Карап алды. Кыргызда салам бербеген адамга эмне дейбиз? Тексиз, нарксыз экенсиң дейбиз, кыргыз катуу деле айтпайт. Мен мисалы үчүн той алып барам. Анан кээде жаштар Алладан башкага жүгүнбөшүм керек деген ойлорду айтат да. Жылмайсаң шылдыңдап атат, мен мыйыгынан күлүп жылмайып. Ошол мезгилде пайгамбар текебберлигин жоюш үчүн ким биринчи салам айтып ийген болсо биринчи айткан бейишке кирет дейт. Бул кучакташып өбүшүү бул Брежневдин учурунан пайда чыккан. Биз Европанын демократиянын не цивилизациясына эмес, биз канализациясына кошулуп алдык. Салам достор. Бул улуулуктун уңгусу видео подкасты. Көрсөтүүбүздүн башкы максаты даанышман, интеллигент, ар кайсы тараптагы, ар кайсы тармактагы компетенттүү адамдардын насыяты аркылуу бактылуу коом түптөө. Обончу, төкмө, драматург, режиссер, театр жана кино актёру, көптөгөн пьесалардын режиссеру, улуу манашчы Тыныбек Жапый уулунун небереси. Актаңдай акын Актан Тыныбековдун уулу, көп кырдуу талант Табылды Актанов. Египеттеги Аль-Азхар университетинде 10 жыл билим алып келип, Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин психология факультетинин бүтүрүүчүсү. Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Биз эмнеге муктажбыз? Балага жаман тарбия берүүнүн жолдору жана башка көптөгөн адилеттүүлүккө багытталган китептердин автору. Нарын облусунун казысы Мамбет Асан Ибраев устаз. Жапон, Кытай, Корей, англис, өзбек, орус, кыргыз тилдеринде эркин сүйлөгөн, араб тилинде окуп жазган, кендо боюнча бүткүл Жапон Федерациясынын мүчөсү, экинчи дан жана кара курдун ээси, убагында Жапониядагы Кыргыз студенттер ассоциациясын жетектеген, Кытайда эски кытай тилин, филологияны, Жапондо чыгыш таанууну жана салыштырмалуу политология боюнча магистратураны аяктаган, саясат жана экономика адиси Сейтек Качкынбаев. Ошондой эле көрсөтүүнү даярдаган Дария Абдиметалиева. Адамдын жашоосу түбөлүк биринчи саламдан башталат экен ойлосок. Салам жекеле баягы көрбөй жүргөн адамдар менен же болбосо бир топтон түшкө чейин болуп, же болбосо 1-2 күндөн кийин, 1 жылдан жолугуп саламдашуу эмес. Эртең менен үйүңдөн тургандан баштап салам башталат. Эртең менен биздин өзгөчө Кыргыздын наркында эртең менен турганда бала же келин же кичүүлөрү ата энесине биринчи салам берет. А дегенде ишке чыга электе эле саламдан башталат, тойгонгон деле. Арыбаңыз, ата, жакшы жаттыңызбы? Эне, жакшы турдуңузбу, жакшы уктадыңызбы? Деп, же конокторуна, меймандар жакшы жаттыңыздарбы? Уйкуңуздар тынч болдубу деп, мына ушу саламдан башталат. Келиндер болсо баягы ийилип эле эңкейип жүгүнүп коет. Саламдашкан ошол келиндин вазифасы да бул саламы. Анан таң атпай ошол саламы аркылуу ошол жерден баталат. Эртең менен туруп эңкейгенде атасы, энеси же болсо башка улуу кишилер айланып кетейин, өмүрлүү бол, бактылуу бол, алганың менен тең кара, тукумуңар өссүн. Мына бул саламдын касиети ушундан башталат. Мен мисалы үчүн той алып барам. Анан кээде жаштар аябай динчил болсо, мындай тазим кылып кирет го, жарайтылып эле, кадимкидей эле. Анан мен Алладан башкага жүгүнбөшүм керек деген ойлорду айтат да. Бул нерсеге кандай көз караштасыз? Негизи ислам дининде учурашуунун орду кандай? Негизинен саламдашуу боюнча айтайлы, андан кийин анан тиги маселеге келели. Саламдашуу негизи Табылды экебиз жакшы айтып кетти. Баягы адам баласы мындайча айтканда жашоосун саламдашуу менен баштайт. Эртең менен турганда кай жерге барбасын, бир жерге келсе, бир жерге үйгө барса, бүт эле жерде. Балким дүйнөдө өлкөлөрдү кыдырап ошол жерде бардыгы бүт салам менен башталат. Анан негизинен азыр биздин мамлекетте саламдашуу адебин да унутуп бараткан мезгил болуп атат. Мисалы, илгери биз кичинекей кезде кичүүлөр улууга салам айтат. Андан кийин отургандарга өтүп бараткан салам айтат. Ат минип кетип бараткан, жөө кетип баратканга салам айтат деген баягы пайдалуу тарбиялык маанидеги сөздөр көп айтылчу да. Азыр андай айтылбай,
азыр мындайча айтканда элдерде мындай руханий бир күч жок болуп, саламды да толук айта албай, салам эмне экенин билбей бараткан заманда болуп атабыз да. Анан азыркы могу биздин баштап аткан берүү салам менен башталып атат. Салам деген бул саламаттык, тынчтык дегенди билдирет. Мамлекетте саламаттык болсун, салам айтып бирөөгө учурашып аткан болсок, аларга саламаттык болсун, тынчтык болсун дегенди билдирет да. Анан өзү эле салам өзү мындай айтып келсек, салам өзү даже Кудай Таала баягы адам атаны жараткан мезгилде биринчи сөзү сен бар дагы тигил периштелерге барып туруп ассаламу алейкум деп айт дейт экен да. Ассаламу алейкум, силерге саламаттык болсун деп айт дейт экен да. Адам атага ошентип айткан да. А көрсө бул жерден биз билебиз. Биз баары бир кандай болбосун типтен адам атадан бери келип атабыз да. Биз бул жерден билебиз, салам ошо типтен бери Кудай Таала буйрук кылгандан бери келет да. Анан учурашуу албетте ар бир улуттун сыйлашыбыз керек. Ар бир улуттун өзүнө жараша, англичандардын, Кытайдын өзүнө жараша саламдашуу, учурашуусу бар. Биз аларды сыйлайбыз. Биздин да улуттун өзүбүзчө учурашуубуз бар. Ассаламу алейкум деген бар. Андан кийин саламатсызбы, жаксыңар, арбаңыз деген сыяктуу саламдашуулар бар да. Бул саламдашууларды биз эмне кылышыбыз керек? Жандандырып, күчөтүп, жаштарыбызга келе жаткан муунга салам кандай болорун тартуулап беришибиз керек да. Азыркы биздин баштап аткан бул саламдашуу менен баштап аткан нерсе абдан жакшы болду. Анан жанагы сен айтып кеткен мисалы ийилип жүгүнүү деген албетте баягы сажда, үркү, жалгыз гана Кудайга болот деген баягы сөз бар эмеспи? Бирок баягы бизде мындайча айтканда үрп адат, каада салтыбызда келин чоң энеге, чоң атага, кайындарга баягы жүгүнүүсү бар эмеспи? Жүгүнүп коюу дегенчи. Бул жерде баягы жүгүнүп ийилип коюу Чубак деле айткан өзүнүн берүүсүндө. Жүгүнүп ийилип баягы ал сый катары эңкейип мисалычы үркү деңгээлинде эмес, жанагы мисалы намаз окуп атканда Кудай Таалага сый катары мисалы учурашып салам ийилип учурашып койгон болсо, мисалы кээ бир жерлерде сый катары ата-энесине, кайнене кайнаталарына сый катары учурашып келет да. Анан эми муну болду, динден чыгып калды, мусулман болбой калды дейилбейбиз да. Булар бир неменин улуттук үрп адат, каада салттарда бар. Анан баягы үркү кылганчалык жанагы Кудай Таала ушул атага, энеге сыйынып атам десе анда болбой калат. Мисалы мен ушуга сыйынам десе, бул негизи учурашып аткан болсо, анан эч кандай эңкейип учурашып койгон болсо, төшүн колун алып икемдүүлүк кылып койгон болсо, эч кандай мындайча айтканда жаман жагы жок да. Жаман жок. Сый да. Саламдашуу салтка кирбейт. Бул наркка кирет. Нарк деген менен салтты кээде көпчүлүк учурда чаташтырып алабыз. Айырмасы эмнеде? Айырмасы салт деген бул мисалы үчүн мына ар бир улуттун жанагы өзүнө тиешелүү, мисалы үчүн кыргыздыкын деле айталык, мынакей ошо адам бала төрөлгөндө жентек берүү, анан кийин бешикке салуу, анан ошонун ырым-жырымы же келин алуу, ошол адамдын өмүр өткүчөктү жана өлүктү коюуга чейинки ар бир улуттун өзүнүн баягы алар салт бар жасап. Анан нарк болсо бул руханий нерсеге байланыштуу. Руханий нерсеге. Бул наркы жок адам салам бербейт. Жана салам бербеген наркы жок. Теги начар. Дөдөй адам. Бул салам айтуу адаммын деген улуу касиетти билгизүү. Жалпысынан алганда. Адамкерчилик, адамдык ариетти, адамдык улуу касиетти салам менен башталат. Мына азыр бизде салам айтсаң кайра алыга албагандар бар, салам айтсаң алыга албагандар бар. Тааныбаган кишиге айтсаң ого өтөр серделдейип, кайдагы Азыр ошондой болуп калбады мисалы үчүн. Дебейт. Кээде тааныган кишиңе салам айтсаң дагы алыга албаган учурларды кездештирем мен. Мына бул мына наркы жок. Наркты унуткан. Ата-бабанын наркын, адамдык улуу касиетти парктай албаган. Көкүрөгү сокур да, көөдөнү сокур адамдар деп коет мындайларды. Кыргыздын өзүнүн башынан Манас атадан келаткан, балким андан мурда келаткан. Арбаңыз дейт. Бизде арбаңыз деп коет. Ушуну туура айтпайт.
сөздү туура айтпай арбаңыз деп. Арба деген арбашуу бул. Жылаандар арбашып атат. Эки жигит арбашып калып атаңыр кармашат азыр. Арыбаңыз. Бул арыбаңыз деген сөздүн кыргыздын улуулугун карап кой. Арыбаңыздын ичинде арыбаңыз, карыбаңыз, оорубаңыз, дениңиз сак болсун, бактылуу жашаңыз, арыбаңыз дейт. Жооп берген киши бар болуңуз дейт. Рахмат бул сизге. Ушинтип мага улуу тилек каалап айтканыңызга башымды ийем. Чын дилимден деп. Жанагыла ассаламу алейкум алейкумсаламдын эле мааниси бар беле бир эле нерсеге кошулат. Эми салам дегендин өзү салам айтуу, алик алуу. Бул ошол адамдын бу дүйнөдөн кайтып кетүүсүнө чейинки бардык нерсеге жол ачуу. Ошол күнкү кылуучу иштерине, жасачу максат, ой тилектерине жол ачуучу нерсе да. Салам деген бардык нерсени ынтымакка алып келчү нерсе. Керек болсо бирин бири азыр өлтүрө турган киши дагы саламдашкан. Мына Коңурбай менен Манасты алалык. Кыргыздыкын эле алалычы башкача. Экөө азыр бирин бирин өлтүрүш керек. Жекеге чыгып атпайбы? Ошондо Коңурбай же Манас айтып атат, бул мана көп жерде арыба Коңур Баатыр. Кандай кылып шартың кандай сайышта? Мен берейинби кезекти же сен бересиң? Бар бол Манас Баатыр. Эми сенин жериңде турганда менин жериме келип калыпсың, мен туруп берейин, сен башта. Деп. Эми арысы бир 20-15 мүнөттөн кийин бирөө өлүш керек. Өкөн. Ошондо саламдашып атат. Эки кан төгүлүүнүн алдында саламга келип атат. Бул адамдык улуулуктары кетти. Ошо ажалдын оозуна кирип баратып дагы сактап турган салт, наркы бул. Улуулук, адамдын улуулук наркы. Улуулук наркы. Анан ал эми көрдүңбү, саламдын касиети өмүр бою жоолашып, жүз карашпай келген адамдар салам менен элдешет. Салам жакшы айтылса, адамдын көңүлү жибийт. Баягы эрип тоңуп турган көкүрөктөгү нерсең жибип, анан элдешип, эки эл элдешип кетет. Эки жеке адам элдешип кетет. Бүгүн түндө кечинде жатаарда урушуп, тескери карап жаткан аялы менен күйөөсү элдешип кетет. Эртең менен туруп бир көңүлү жумшагы, боорукери же күйөөсү же аялы туруп жакшы жаттыңызбы деп койсо аялы, күйөөсү кечиндеги түндөгү тескери карап жаткан урушту энеңди кынырай сен эртең таң атсын көрсөтөм деген жигит күлөт, жылмаят. Жакшы жаттым деп, же болбосо күйөөсү жаным жакшы уктадыңбы? Бул көрдүңбү? Салам адамдын жашоосундагы көрсө эң башкы улуу нерсе экен. Адамдын ариетин, наркын, адамдын жанагы улуулуктун уңгусу деп атпайбызбы? Жашоонун уңгусу мына саламдан башталат экен көрсө. Ал эми майда чүйдө мындай коктуголотко кирип сөз кылсак, ал узак сөз кете берет. Коктуголотторго бир аздан кийин кирели. Ооба. Жогоруда табылды атабыз айтпадыбы, биз көбүрөөк саламдашпай калдык. Кээ бирде алик албагандар да көбөйдү. Көп нерсе биз кошуналарыбызды тааныбайбыз. Шаарда эле экен деп ойлосо, айылда деле ошондой болуп атат. Бул учурашпай коюу жалгыз эле биздин Кыргызстанда кездешеби же болбосо бул дүйнөлүк тенденциябы? Сейтек мырза, сизге сурайм. Саламдашуу жөнүндө сөз кылаардан мурун негизги фундаменталдуу суроо турат да бул жерде. Эмне үчүн саламдашуу керек деген суроо. Эмне үчүн деген? Почему? Why? Не үчүн саламдашуу керек? Эмне үчүн керек? Бул миссиясы эмне, анын функциясы эмне деген нерсе.
Уш сөздүн мааниси менен Жапанда жүрүп бир аз түшүнгөндөй болдум да негизи. Мен 12 жыл жүрдүм Жапанда, бирок ушу Жапанда жүрүп тетерисинен кыргыздын азыр Табылды аксакал айтып кеткендей кыргыздын наркын, насилин же эмне үчүн учурашканын көп нерсени мен тетерисинен жапондор аркылуу кыргызды кайра тааныгандай болуп атам да. Себеби биз кыргыз коомунда көп эле нерсе макурчулукка учурап, биз көп нерсени унутуп калгандайбыз. Мен Жапанда жүрүп, ушунчалык салттык коом, бирок заманбап коом. Ондон биздин эски мен мисалы Таята Тайне менен уккан тарбия, ошолордон алган мындай жүрүм-турум нерселер ошол жактан кадимки күндөлүк жашоодо көргөндөй болдум. Ошонун бири бул учурашуу да. Учурашуу дегенде жапон тилинде өзүнчө бир сөз бар, мисалы айсатсы деп коет. Негизги айсатсы бул учурашуунун негизги миссиясы, функциясы бул эмне дегенде бул биздин мамилебиз экен да. Биздин айлана чөйрөбүзгө болгон ошол алака мамиле түзө турган кишилерге болгон биздин биринчи кезекте мамилебиз экен. Бул жерде ошол эле баягы эле ачкыч сөз келип атат, бул адам болуу деген сыяктуу да. Биз адамбыз. Себеби бул коомдо биз жалгыз эч нерсе кыла албайбыз. Биз бир нерсени ийгиликке жетсек, ошо башка адамдардын көмөгү менен, башка адамдардын шарапаты менен жеткен болобуз да. Мындайча айтканда биз дайыма демек тегерегибизди, жамаатыбызды, айлана чөйрөбүздү карап, ошого болгон мамилебиз бул. Бул жаратылышка болгон мамилебиз, бул адамдарга болгон мамилебиз, бул жаныбарларга болгон мамилебиз, бул жашоого болгон көз караш баардыгы мындайча айтканда мамиле да. Орусча айтканда буну отношение, инглисче attitude. Жапондор тайдо деп коет. Ошон үчүн Жапанда учурашуу бул өтө маанилүү, анан катуу учурашуу бул Жапанда сөзсүз нерсе да бул. Катуу учурашуу, үнүндү катуу чыгарып учурашуу. Охая гозаймас дегендей баардык жерде. Конничива сөзсүз мисалычы. Ошон үчүн баягы залдарда, тарбияда биринчи мисалы кендо, жудо, карате бар го, буларда биринчи тарбия бул учурашуу деп аталат. Биринчи тарбия бул учурашуу деп аталат. Сен башка адамдарга менен учураша аласыңбы, ошолорго мамилеңди, сыйыңды билдире аласыңбы деген нерсе бул биринчи үн менен катуу үнді катуу чыгарып, мындай жандуу. Ошон үчүн Жапанда жумушка келгендер дагы босогодон аттаганда ой гозаймас дегени бул мына биз жумушту баштап атабыз, мына демдүүсүңөрбү, арбай отурасыңарбы, күчтүүсүңөрбү, алдуусуңарбы, аман эсенсиңерби дегенин мындай сурап билип, мен силерге ошол мамилемди билдирип атам деген негизи. Бизде деле учурашуу негизи ошондон келип чыгат экен да. Анан акыркы мезгилде мен байкайм, негизи учурашуу дегенде биз негизи эки сөз менен эле чектелбешибиз керек. Арба же ассаламу алейкум эле деген же саламатсызбы эле деген сөз менен чектешибиз. Учурашуунун түрү аябай көп. Бул мамиле деп атпайбызбы биз дагычы? Биз учурашуу десе эле биз орус тилден алып атабыз. Кутман таң, кутман күн, кутман кеч деп элечи. Добрый день, добрый вечер деген деле калька отуруп алып атабыз. Андай эмес, кыргыздын нарк насили терең экен. Бул жерде мына карап көрүңүз, учурашуунун түрү. Ошол айылдарга барсаңыз, эгер бирөө короодо иш кылып аткан болсо, өтүп бара жаткан киши сөзсүз эле ассаламу алейкум деп учурашпайт. Адеңиз аксакалды өтөт. Адеңизди өтөт. Эгер жумуш кылып дагы оорураак иш кылып атса, ишиңиз илгери болсун, бир нерсе аксакалды өтөт. Же досуна айтып өтөт. Бул учурашуу бул. Сөзсүз эле ал жерге калкалап саламатсызбы деп мындай күчкө салып учураштын кереги жок да. Эгер бирөө бир жакка кетип аткан болсо, бизде сурайт, каяка кетип атасың дейт. Негизи ал Ошко кетип атабы, Карагулжага кетип атабы, Жумгалга кетип атабы, аны мындай белгиси деле жок, бирок бул учурашуунун түрү да. Каяка баратасыз дегенчи. Не кылып атасың дейт бизде. Ошол сыяктуу мындай учурашуунун түрү бул контекстке жараша, кырдаалга жараша да. Мисалы Жапанда деле ошондой. Мисалы корейлерде деле тамак жедиңизби дейт. Курсаңыз токпу деген сөз дагы бул учурашуунун түрү да. Эми арине бул тарых менен байланыштуу. Илгери тамакка жетиш бул өзүнчө бир мындай чоң иш болгон болсо, илгери ошон үчүн кыргыз айтат го, кедейдин бир тойгону жарым байганы деп.
азыркы саламдашууда биз мисалы үчүн саламатсызбы, саламатсыздарбы деп учурашат. Кээ бирөөбүз ушинтип учурашабыз. Кээ бирөөлөр жакшысыңарбы деп коет. Кээ бир кандайсың дегенге азыр көпчүлүк ушуга эми бул саламдашуу эмес да. Кандайсың деп ооруп аткан кишини сурайт. Жакшы болуп калдыңбы, кандайсың? Мисалы үчүн. Анан жакшысыңарбы деген нетип жаман эле мурда жакшы болуп калды экен дегендей. Мисалы үчүн мындай жакшысыңарбы дегенде бар го. Бияк жагына тартып кете турган болсо ушундай маанини түшүндүрүп кетет. Анан мисалы үчүн эми жерде кыргыз азыр баягы атанын наркын сактайм деп баягы өз тилинде салам бергиси келсе арбаңыз. Болбосо азыркы баягы ислам Кудай деген Кудайдын кулдары болдук, биз дагы мусулманбыз. Ассаламу алейкум. Негизинен ушул эки саламды мен жактырам да. Ушундай салам. Анан жана жакшысыңарбы, кандайсың? Анан кээ бирөө сүйлөбөй туруп деле ау деп. Жапанда болсо мисалы анын түрлөрү да аябай. Сиз айтып кеткендей баягы окту колотуна келе турган болсоң, анын детальдары градусунан бери белгиленген да. Мисалы сен фирмада иштеп атсаң, сенден улуу кызматкерге канча градус жүгүнөсүң? Ал эми фирманын ээси келип калса канча градус жүгүнүш керек? Эгер тең туштар жолугуп калса, башы канча градус ийилет? Мындан бери деталдуу жазылган да. Бирок кандай болгон күндө дагы негизи бул мамиле. Бири-бирибизге болгон сый мамиле, бири-бирибизге болгон адамдык мамиле да. Анан бир маанилүү нерсе бул нарк насилге кете турган да духовный жагы. Азыр карап көрсөңөр, азыр дзюдо Олимпиада оюндоруна айланып калды туурабы? Кадимкидей эле карап көрсөңөр, дзюдодо жамбашка чабабы, тегермен кылып чабабы, буттан алып чалабы, жеңгенде yes дейт. Буну гатспоз. Мынантип. Футболдо деле гол киргизгенде мынантип туурабы? Сүйүнүп, мынандай кылып. Жапанда салттык дзюдо, кендо, каратеде сен бир упай алып туруп колуңду мынантип көргүн, бүгүнкү күндө кендодо башыңа чабат сени. Башка чабат сени. Очкоңду алат, керек болсо эгер ошону уланта берсең дисквалификация кылат. Машыгуудан да алып салат сени. Себеби бул биз шеригибизге болгон бул сый эмес мамиле бул. Мен сени жеңип койдум деген бул кемсинтүү бул адамдык мамиле эмес бул. Ошон үчүн кендодо, каратеде бул тарбиянын терең мааниси бул. Сен утсаң дагы жүгүнүп айтасың. Себеби эгер ал сенин шеригиң жок болсо, сен аны кантип утмаксың? Сен өзүңдүн күчүңдү кантип билмексиң деген нерсе да. Ошон үчүн бул жерде баягындай. Жапанда жалпы эле сен карате менен машыгасыңбы, дзюдобу, эмне менен машыксаң, бул биринчи сен өзүң менен өзүң күрөшөсүң. Сен өзүңдү өзүң тарбиялап атасың. Сен өзүңдүн напстериңди тыйганга үйрөнүп атасың. Сен өзүңдүн жүрүм турумуңа, сен өзүңдүн эгоңду, сен өзүңдүн ичиңдеги комплекстериңди жеңиш үчүн машыгасың негизичи. Бирок бирөөнүгө бир упай алып алсаң, анан yes деп мынандай кылганың бул бейадеп, бейчаки иш деп туруп Жапанда такырла алып коет. Ошон үчүн акыркы мезгилде Жапанда ошо кендолорду, карате, дзюдолор экиге бөлүнүп калды. Клуб кендо жана дожо кендо деп коет. Дожо деген бул устат шакирт сыяктуу. Сен ал жерден кирип атканда чокой эле эмес, байпакчан кирсең урушат сени. Байпагыңды да чечип, баш кийимчен кирсең урушат. Имараттын ичинде сен сый көрсөтпөйсүң. Ошон үчүн бул эми өзүнүн салты да эми мисалы. Бул ошол сыяктуу негизи бул биринчи мамиле экен да. Мамиле бардык жерде. Сен азыр бул жерде Табылды Аксакал айтып кетпедиби? Биздин мамилебиз Коңурбай менен Манас согушаарда дагы 15-20 мүнөттөн кийин бирөө өлөт. Бирок ошого чейин да учурашып атат деген сыяктуу. Ошол эле Брюс Линин киносун караңыз, Чак Норрис менен урушкан киносунда Чак Норрис өлүп калганда карап койгула, Брюс Ли кетип калган жок. Үстүн барып костюм менен бетин жаап коюп кетип атат. Өлгөн кишиге дагы мамилеси, өзүнүн душманына да болгон мамиле. Ошон үчүн учурашуу бул мамиле биринчи кезекте. Онун негизги функциясы. Эми андан сырткары негизи учурашууда дагы андан дагы улап кете турган эки түшүнүк бар. Бул ар дайым алкыш айтып өлүү.
ар дайым алкыш айта билүү да. Учурашуу бул алкыш айтуу дагы, рахмат, алкыш, ыраазымын деп айтуу да бул учурашуунун бир түрү. Ошол эле учурда кечирип коюңуз деп айтуу дагы бул мисалы ошол учурашуунун бир түрү да. Дайым бир нерсе болгондо биз байкабайбыз, бирок көп нерсени туура эмес кылып алабыз. Ошон үчүн дайым кечирим сурап билүү нерсе. Уланып кетсек болот да, андан кийин көп сүйлөп. Сейдикбекке уш жерден бир суроо бар да. Сиз мына 12 жыл Японияда болдуңуз. 12 жылдын ичинде Японияда сиз менен мындай учурашпай койгон учурлар канча көп болду? Сиз айтып атпайсызбы мындай аяк шарттуу түрдө депчи? Шарттуу түрдө. Жапанда эми учурашуу дегенде жашоонун бардык чөйрөсүндө кезигет да. Учурашуу кошуналар деле, бирөөлөр, жаңы бирөөлөр бир конушка көчүп келсе деле, ал жерде сөзсүз такылдатып бир момпо суюмбу же бир аз мындай жей турган бир нерсесин алып келип, саламатсыздарбы, жакшысыздарбы, мен сиздерге жаңы кошуна болом, атым момундай. Мындан ары убайыңыздарды көрөм дегендей кылып, мындай чүүнүп, осуйуп коюңуздар деп өзү айтат да, бул да айсатсы деп коет. Мен көчүп келдим деген нерсе. Ушундай нерселер мисалы да, жанагы биз деле жаңы конушка барганда түлөө берип, чакырып, бата алып, таанышып, өрлүктөп. Ошол биз негизи мындайча айтсаң, бул кыргыз менен Жапандын коому аябай эле окшош жагы ушундай эле көп экен да. Биз болгону бул нерсени бара-бара мындай жоготуп атабыз, анан көп нерсени унутуп баратабыз, же бир учурда бизди унуттурган дагы учур болду деп ойлойм да. Өзгөчө Советтер Союзунун учурунда мындай архаизм деген сыяктуу. Эми арийне буну дагы биз өзүбүз да кандай түшүнөбүз, ошол нерселердин мааниси терең, мааниси эмнеде жатат. Нарк насил деген нерсени сөзсүз кошо айтыш керек экенбиз да. Демек, жөн эле ал мындай ооздон эле чыгып калган жеңил сөз салтка эле айланып калбастан, анын ичиндеги нарк насилин кошо биз чуап чыгып мындай түшүндүрүп берсек, бунун терең мааниси момундай жатат деп, анан балким биз ошол өзүбүздүн баалуулуктарды, ошол салттарыбыздын мындай терең маанисин балким мындай түшүнмөкпүзбү дейм. Эми анда сурооңузга баягы учурашпай калган учур болдубу? Негизи мындай тааныбаган эле кишилер учурашпайт эми көчөдө кетип атканда. Бирок кошуналар болсо, дүкөнгө киргенде мисалы өзгөчө, дүкөнгө киргенде баардыгы кош келиңиз деп учурашат да. Эгер айталы Файза деген ресторан боло турган болсо, элестетип көрүңүз, сиз киргенде 18 киши иштесе, 18-и тең кош келиңиз деп кыйкырат. Конок келди дегенде кош келиңиз деп идиш жууп аткан жеринен бери, кухнядан бери кыйкырат, угулат да. Анан конок кетип атат дегенде, ай рахмат, дагы келиңиз деп туруп баардыгы кыйкырат. Үндөй койгон ошол жерде келип менеджер деме бөйрөгүңө урат. Биз алда. Бул бир рахмат айтуу деген сыяктуу. Бул рахмат айтуу нерсеси да. Себеби дегенде клиент кардар бул рызкы деген сөз. Рызкыга сен бутуңду чыкаштырып алып, турмагыңды монтуп отурсаң, рызкыны сен капа кыласың да. Бул биздеги көрүнүш. Рызкыдан качып кетет да. Тиги канча турат десең, жазылып турбайбы? Рызкы керек болсо Жапанда бизде могу глобус фрунзеде жыргалып отурушат. Бип-бип деп. Жапанда отурбайт, турат дүкөнчү. Ар бир киши келгенге кош келиңиз деп акча алган акчасын суммасын айтат. Сизден 5000 алдым, 4662 сом 17 тиын кайра кайтардым деп, кайра келиңиз деп. Мисалы, ошонун баарын айтып турат үн кылып. Мына сиз сырттан келгенде киши катары 12 жыл башка жакта жашап келдиңиз. Келгенде Кыргызстандын канча пайызы учурашпайт деп эсептейсиз? Эми бизде карасам, чынын айтсам, бир 90% эле эл мындай учурашпагандай сезилет да. Мындай өтө эле жакын эле кишилер эле мындай учурашып калганын, анан кичине жылмайып коюу, бул мындай дефицит биздечи. Аябай эле жетишпей яткандай да. Анан бирок кээ бир учурда ашыкча учурашкандар бар. Мондай 18 адам турса, бирөө келип алып, сен иш кылып атсаң деле ишиңе тоскоол болуп баары менен учурашып чыгат. А бул жерде сен кызуу талкы кылып атасың. Ал келип алып анан баары менен мынтип кол берип учурашып чыгат. Бирок бул кайра тоскоол болгон учур бар да. Салам бербей калуу маңгуртчулуктун дагы өзү. Кыргызда салам бербеген адамга эмне дейбиз? Тексиз, нарксыз экенсиң дейбиз, кыргыз катуу деле айтпайт.
сөкпөй эле наркы жок турбайбы, тей жок бир. Тексиз деген сөз жаман сөз болот. Сейтек мырза айтып атпайбы, кыргыздардын 90% учурашпайт депчи. Бул сырттан келген адамдын көз карашы да. Эми Кыргызстандын азыркы абалы, анан Япония бул абдан өнүккөн мамлекет да. Ошондо мындай сөз бар эмеспи? Пенденин оозундагы Кудайдын кулагында деген. Биз демек учурашуу бул жөн эле салам берип коюунун мааниси бири-бирибизге жакшы тилектерди каалоо болсочу, мисалы азыр коом мен ушул мамлекетке жакшы пайда келтирейин, жок дегенде салам берейин деп саламдашсак, туура саламдашсак, бул кандай бир пайдасын келтиреби? Негизи мурун биздин мезгилде салам айтпаганды, кичүүлөр салам айтпаса, улуулар тартипке чакырып турчу да. Бергелчи ким баласысың деп туруп тартипке чакырып турчу да. Азыр мисалы бергелчи ким баласың десе, азыр сотко берип коюш мүмкүн да. Ошон үчүн салам айтсаң да, айтпасаң да кой, жөн эле жашайын деген заман болуп атат да. Бирок биз ушундай заман болуп атат деп туруп, биздин баалуу салт сана, нарк населдерибизди унутуп калбашыбыз керек да. Анан мисалы азыр бул жерде келгенде негизи эле мен ойлойм, жалпы саламдашууну биринчи маани маңызын түшүндүрүш керек жалпы. Улууга, кичүүгө, кыздарга, балдарга жалпыга түшүндүрүш керек. Саламдашуу кандай айтылыш керек? Кайсыл жерде мисалы саламдашуу бар да, саламдашуу бар, андан кийин учурашуу бар да. Саламдашуу ассаламу алейкум деп айтат, саламатсызбы деп айтат. Мисалы илгери биз кичинекей мезгилде аялдар саламатсызбы деп учурашат. Аялдарга саламатсызбы дейчү да. Эркекке ассаламу алейкум деп айтат дейчү да. Бул азыр жоголду да. Азыр карасак мектептерге барабызбы, эркектерге карасак саламатсызбы деп эле, эркектер менен эркектер деле саламатсызбы деп учурашып атат да. Анан эми муну бир араб тилинен келген деп жеришибиз мүмкүн да. Бирок биздин үрп адат, мисалы нарк населебизге бул кирип калды да. Эч качан чыгара албайбыз да булчу. Анан ассаламу алейкум дегенден эч кандай жаман жагы жок. Мисалычы, салам алейкум сага саламаттык, тынчтык болсун деп атса, кандай жаман жагы болсун. Ошон үчүн мен биринчи муну маани маңызын, саламдын маани маңызын түшүндүрүш керек. Кимге кандай, ким кайсыл саламды кандай айтат деп ошолорду түшүндүрүп беришибиз керек дагы. Андан кийин ошого шыктандырыш керек. Мотивация бериш керек да. Мисалы салам боюнча пайгамбарыбыз жайылсын деп атат да, Мухаммед пайгамбар. Эми бул жерде дин жөнүндө да сүйлөп кетти болбосун, бирок ошол салам ошол жактан келгендиги үчүн мен буяка бурлайын. Пайгамбарыбыз мотивация кылган да. Эй Аллахтын элчиси дейт пайгамбарыбызга келип. Бул динде эмне нерсе жакшы десе, тамак берген, андан кийин салам айткан жакшы дейт да. Кимди билсең, таанысаң, тааныбасаң дагы салам айткан жакшы дейт да. Уфшус салам дагы бир немесинде сөзүндө неменде саламды жайылткыла деген сөз бар экен да. Эл арасында салам жайылтыш керек экен да. Мисалы бир жерде өтүп баратып, мисалы жаңгыз киши келаткан болсо караңгыда ушундай сак калган мезгилдерде болгондо караңгыда келатат, балдар топтошуп, могу келатканды кармайлы деп отурат да, кармап, тонойлу деп отуруп. Келатат дагы келип жанынан өтүп барып, ассаламу алейкум деп салам айтып коет. Салам айтып койгондо тигилер баягы өзүнөн өзү салам жайылтып атат да. Тынчтык болсун силерге деп аткан сөз тигилердин көңүлүнө жайылбай кой. Тийбей эле коелу деп калып атат да мисалы. Анан негизи эл арасында биз саламды жайылтыш керек да. Жайылтып улууга, кичүүгө жайылтыш керек. Азыр мисалы тилекке каршы мисалы жылмайбы айт деп Сейтек мырза айтпадыбы? Мисалы чын эле жылмаюу да бир учурашуу, саламдашуунун бир белгиси да. Бизде мисалы чет өлкөлөргө барсаңыз, ошол эле Европага барса, Малайзияга барса, андан кийин Америка, Япония, Корея, Кытай жана башка жерлерге барса, гостиницада жана отелдерде бүт жерде жылмайып турат да. Жылмайып, hello, how are you, welcome. Учурашуу да бул дагы өзлөрүнүн бир кандай жакшы нерсе. Учурашып жылмайып турат да. А бизде бул нерсени айтып койгон, биз өзү жана кыргыз философиясын макалдардын ичинен чыгарышыбыз керек да. Ашың болбосо дагы кашың болсун деп атпайбы? Мисалчы, аш бербей эле кой, бирок кашың жарык болсун. Саламатсыңбы, кош келдиңер деп мынтип турганчы. Андан кийин тамагың болбосо да кабагың болсун деп атпайбы? Кабак кайдан башталат? Ошо учурашуу саламдан башталат да. Мисалы, көңүлүң болуп атса ичиңде, саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келдиңиз деген нерсе, мисалычы, мындай кабак ачылып, адамга мындайча айткандачы, кубаныч берет да. Кайгырып аткан адамдагы мындайча айтканда жылмайып кетет. Анан мен деле ошо сыртка чыгып келгенден байкабыз, Кыргызстанга келсек, элдер бирдемеге таарынган сыяктуу. Мисалы баарын айтпайбыз, албетте бул дагы кээ бирлерине таасирин тийгизиши мүмкүн, бирок көпчүлүк 80-90%ке чейин саламдашууну, андан кийин жылмайып эл менен учурашууну билбей атабыз да. Анан учурашуу, саламдашуу бул саламатсызбы, ассаламу алейкум деш. Учурашуу Аллах сураш дейт го, учурашуу. Кандайсыз, кандай келдиңиздер? Кыйналган жоксуздарбы деген сөз да. Мисалы эки нерседен турат. Анан негизи пайгамбардын сөзүндө деле биринчи салам, андан кийин калам дейт.
Биринчи салам айтыш керек, саламдап учурашып, саламдашып, андан кийин анан ал акыбалды сурашыш керек дейт да. Андан кийин сөзгө түшүш керек дейт да. Анан бизде ошол бул саламды, саламатсызбы, ассаламу алейкум дегенде маани маңызын түшүндүрүп бериш керек. Анан жалпы элде ушул жайылыш керек да. Анан келген сырттан келген конокторго да уят болбой, учурашууда уят болбой, жылмайып, бирөөнүн ал биздин тилибизди билбеген болсо, сен биздин тилди сөзсүз түрдө билдеш, таңуулаганга жатат да. Билдеш шарт эмес, алардын тилинде да учурашыш керек. Мисалы, англисче учурашууга жанагы тил билүүгө жатат да, бул дагы. Жытатаңдын кимин бил, 70 элдин тилин бил деп атпайбы? А бер жагына кошуп коюп тур, манастын ичинде ушундай 70 элдин тилин бил. А бер жагында акындар кошкон экен, кандай тилди билсең да өз тилиңден кийин бил депчи. Анан биз баягы өз тилибизди билбей атып, өз тилибизди өз салам айта турганыбызды билбей атып, башканыкы менен учурашып атсак да, бул уят да. Биринчи өзүбүздүн саламыбызды, учурашуу кандай болот экен, ошону билип алып туруп, анан башка тилди билсе, мындайча айтканда өтүмдүү, жагымдуу да болот. Эч ким мындай каршы келбей жакшы кабыл алат да. Ошон үчүн биз салам менен бирге жылмаюуну да жайылтыш керек да. Жылмаюу анткени жанагы аталарыбыз айтып кеткендей, жылмаюу пайгамбар айткандай, бул садака. Жылмаюуда эчтеке кыла албасаң, курма бере албасаң, акчалай, суу бере албасаң, буга жардам бере албасаң, жылмайып коюш дагы бир жакшы нерсе экен да, садака болуп эсептелет экен. Анан анысыкандай саламга деле, мисалы пайгамбар кызыктырып келген. Салам мисалычы, ким биринчи салам берген болсо, ал бейишке кирет дептир. Мотивация бул, кызыктыруу да, мисалы. Ким биринчи салам айтып ийсе, мындайча айтканда адамдын ички текеберлиги болот да. Тигил айтсын, мен айтам, тигил айтам деп турат да. Ошол мезгилде пайгамбар текеберлигин жоюш үчүн ким биринчи салам айтып ийген болсо, биринчи айткан бейишке кирет дейт. Анан анысыкандай бул дагы бир пайгамбарыбыздын эмне сооп алуу бул жерде албетте бир бар. Экинчиден бул кышыктандырып, кызыктырып атат да, мотивация берип атат да, эл арасында салам жайылсын. Салам жайылган болсо, ынтымак, ырысалды ынтымак дейт го, ынтымак күчөйт. Ортосундагы баягы уруш тараштар жоюлат. Бири-бирине болгон сүйүү күчөйт. Актанбай акебиз, жогору жакта Табылдыбай акебиз жогору жакта айтып кетпедиби? Мисалы салам эртең менен күйөөсү менен аялы турганда бири-бирине саламдашып койгон болсо, уруш талаш жок болуп кетет депчи. Ошол сыяктуу бул саламды жакшы негизги жашообуздун бир, мындайча айтканда, бөлүктөрүнүн бири бул саламды жакшы жайылтышыбыз керек да. Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Биз өзүбүздүн тилибизде саламдашууну үйрөнүшүбүз керек деп, эң негизинде. Ошондо биз байыркылардын бири болуп, арыбаңыз болуп атат да. Ушунун айтылуу форматтарын, ошого жооп болгон форматтарды айтып берсеңиз. Барбаңыз деп бирөө айтса, бар болуңуз деп деле коюп эле тынчып калса болот. Бирок бар болуңуздун артында дагы бичүү болсо, бар бол айланайын, өмүрлүү бол. Жакшы адам турбайсың, жакшы тарбия көргөн бала экен. Салам айтып атпайбы улууларга, же кичүүлөргө деп жана биякта айтып өтпөдү. Мисалы үчүн Кыргыздын наркында атчан киши жөөгө салам бериш керек. Атчан улуу болсо дагы деген мааниде. Үйдөн башталат. Үйдөн бардыгы жанагы ааламга кетчү нерсе астанадан башталат дегендей. Үйдөн башталат. Ал биздин кылып аткан могул ишибиз, бул ошо коомго кылган жардамыбыз. Тигил үйдөн баштап ошондой тарбияласак, үйдө ошондой тарбия болбой, жана сен айткан суроонун да бир мааниси эмеси ушул. Эмнеге салам бербей калды көпчүлүк бири-бирине? Үйдөн айтпаса, тарбия көрбөсө, билбесе саламдын эмне экенин, анан бербейт да. Ал салам эмне экенин билбейт да. Мисалы үчүн билбей, унчукпай, мына ошол үйдөн тарбиялашыбыз керек. Биз мугалимдерге азыр мен кыжырым келет, ушундай берүүлөр болот. Бүт эле ата-эне мугалимдерге шылтап атат. Мектепте тарбия бербейт, буларды карабайт. Яйланай, мектепте мугалимдер өзүнүн билген билимин балдарга айтып бериш милдети ошол. Ашык убактысы болсо, ушундай тарбияны берип коюшу мүмкүн. Бирок ар бир баланын үйүнө чейин ичип алып, жети көчөгө чейин ичип, ойноп жүргөн жерине барып тарбиялай албайт да байкуш. Үйдөн ата-энеде күнөөнүн баары жакшы болсо дагы ата-эне сыймыкка жетет, жаман болсо дагы карак шилкичти ата-энелер. Жаман нерсе. Үй бүлөдөн болот. Ошон үчүн үй бүлөдөн биз балдарды саламга милдеттүү түрдө тарбиялашыбыз керек. Анан жана жылмаюуна Кыргызда бир жаман адат бар. Жылмайсаң шылдыңдап атат, мен мыйыгынан күлүп жылмайып.
деп кайра өзүң эмне какшыктап атасың, эмне бир жерим көрүнүп атабы мен деген кыргыздар жолуктурасың. Анан жылмайгың келбейт. Кандай деп коесуң? Алаканды алаканга тийгизип саламдашабыз го. Анан пандемия учурунда андай болбойт деп анан муштумду муштумга тийгизип бул жаман нерсе, бул адат болуп калып калуу коркунучу болуп атабы ушул? Туура. Мен коркконум ушул болуп атат. Ушуга көнүп кетип эмне кийинки муун кол алышпай эле муштум менен деп калабы деп да коркосуң. Эми аял менен аял мынтип кучакташып өбүшүп учурашса мейли, назик. Анан эркек менен эркек азыр Кыргызда кучакташып өбүшүп ийип атпайбы Кыргызда? Анан кантип пандемия көбөйбөсүн? Яйланайын, жанагыдай эле ийилип эле мындай туруп эле арба айланайын деп эле учурашып койсо анан болот да. Анан биз жанагы ошол оорунун коркунучтуу экенин билип турсак дагы баягы өзүбүздүн жаман мүнөз, жаман кылык, жаман адат жоругубузду карматып ийип анан кучакташып минтип анан жанагы сен айткандай муштум тийгизген эми ошону тийгизбей деле койсо болот да. Мисалы үчүн эми ушул шартка карата, ушул оору жоголуп кетчекти шартка карата тийгизбей эле жөн эле мындай эле келгенде алысыраак туруп эле арба же болбосо ассалам алейкум, алейкум ассалам деп койсо эле болот. Ошол сөзсүз эле муштумду тийгизип муну да бир чыгарып ийдик да өзүбүз. Эми бул убактылуу, шарттуу нерселер булар. Эми аттуу баштууларыбызга чейин телевизордон ошентип көрсөтүп атышса анан көргөндөр. Ошол аттуу баштуу. Негизинен жалпы бул жерде карап келсекчи, курусун ошо аттуу баштуу деле. Жалпы эле мындай отурганда мындай динден карап келсек, отурганда ассаламу алейкум деп койсо, силерге саламаттык болсун, тынчтык болсун деген сөз да бар. Бул жетиштүү, ар бирине кол алыш шарт эмес да. Шарт эмес. Фарз эмес да бул. Милдеттүү түрдө эмес да. Анан биз негизи бул эрежелерди колдонушубуз керек болчу да. Аны колдонбой азыр бизде ассаламу алейкум деп айтпайт. Салам алейкум деп учурашпайт, бирок кол берген бизде адат болуп калган да. Адатка өтүп кеткен да. Өз оозунан неме саламатсызбы, ассаламу алейкум деп сөз чыкпайт, бирок адат кол берген адат болуп калган. Түп тамыры бул деле кыргыздыкы эмес. Кол берген кыргыздык эмес. Кыргыз түптөнөргө карап келсек, Кыргыздын генийлигин карап кой. Пандемия деген жокто, эчтекке демократия деген жокто эле кол алышпай, кучакташпай эле башты эле ийкеп койгон, мынтип жүгүнгөн эмес, эңкейип. Келин эле жүгүнөт ал эңкейип мынтип ийилип. Кыргыз арбаңыз. ооба жана Деп эле кол алышпай эле арбаңыз. Тигил бар баламаса экен деп койгон алыстан эле. Кучакташып анан кол алышкан мен кача ай заманда чыккан. жана жогоруда айтып кетпедиңизби? Кучакташып өбүшүү бул Брежневдин учурунда пайда болуп чыккан. Эркек менен эркек өбүшмөй, ошондо Брежневдин учурунда пайда болгон. Бул эми бул дүйнөлүк стандарт болуш керек бул. Бул жанагы колумда кылычым жок деп бири-бирине көрсөтүп эми ошондой маанидеги деп айтышат. пикирлерди, философиялык ойлорду да жүргүзгөн да. Мисалы бул эми учурашып аткан болсо, ассаламу алейкум десе, мисалы учурашса жетиштүү болот. Бирок кол алышкан болсо, ошонун күнөөсү төгүлөт деген шариятта эрежелер бар да. Ошол себептен дагы мисалы бул келип калды да кол алышып. Бирок негизи жанагындай көпчүлүк болгондо, момундай оору чыгып аткан мезгилде, мисалы, оору чыгып аткан мезгилде ассаламу алейкум, саламатсыңарбы деп койсо, бирок чыкпаса деле ыңгайсыз ал, баары көпчүлүк. Анан бирок жана Табылдуу байке айткандай, жогоруда мисалы эркек менен эркек кол алышып, анан кучакташып, үч кучакташып атат, ар кандай эмеге өтүп барат. Криминалдын учурашуусу 90-жылдары болгон. Эркек менен эркек мисалы. Бул нерселер жок болгон да, аялдардын ортосунда деле жок болгон да. Анан бул кээ бир 1, 2, 3 деп жок. Адаттар андай жок да, Динде жок. Андай жок да, 3 жолу чыраш деген. Азыр бир жолу көбүнчө салам айтасың. Динде деле Кыргызда деле жок. Ошол мисалы үрп адатка айланып кетет эми булчу. Адатка айланып кетет да эртең ушуну менен мисалы биздин муун кыйналышы мүмкүн да. Биз муунга саламдашууну дагы эл менен мамилени бүт баардык нерсени муун келе жаткан муунга көрсөтүп беришибиз керек да. Мисалы азыр мен ойлойм, мисалы азыр көп нерсени биз арткы муунга оор жүк кылып таштап атабыз да. Мисалы шариятта үчүлүк, жетилик деген мисалы бул нерселерге тыюу салган жок да. А бирок үчүлүк, жетилик, кыркылык дегендер кирди. Биздин эл окутсаң күндө окута бер Куранды. Бирок биздин эл ушул нерселер менен кыйналып атат да. Биз азыр эми балдарга эмне кылдык? Балдар артыбызга муунга таштап атабыз. Бу исрафкорчулукка карабай, саламда айтабыз, исрафкорчулукка карабай, мисалы кыз узатуу деген той башталды.
Андан кийин сөзсүз түрдө бала баягы үйлөнүү той жакшы, бирок өтө эле аша чаап жанагы жерде чечектен чыгып туруп ысырапкорчулукка жол берген мезгилдер. Кошумча мисалычы, кошумча үрп адаттар, каада салттар кошумча бизде өнүгүп кетти. Ошондо биз эми бул ушуларды өнүктүрүп таштап кеткен болсок, биздин муун кыйналат. Мисалы эмне себептен, мисалы Японияда, мисалы Кытай башка өлкөлөрдө алардын катыш деген маселесинчи ордуна коюп койгондо, ким менен кандай катышат, канчалык деңгээлде белек алып барат, бул белгилүү да. Машина алып барып ошентип жарышып атабыз. Жылкы алып барып, тай алып барып, бүт бардыгын мисалы өтө өрчүндөтүп өркүндөтүп артка бир оор жүк таштап кетип аткан сыяктуу болуп атабыз. Биз ушу саламыбызды дагы саламдан баштап, бүт ушул мамиледен баштап, кимге кандай мамиле болот, той торопко, өлүм житим жана бүт бардык нерселер кандай болоорун биз муунга көрсөтүшүбүз керек да. Негизичи тарбия үйдөн болот. Талим мектептен болот да. Табылбай Кечана жакшы айтты. Мугалимдердин мойнундагы милдети балдарга талим бериш керек да. Тарбия үйдөн болуш керек да. Тарбия балам салам айт. Бизде бул нерсе жана жогоруда келип учурашып аткан нерселер, мисалы бир өлкөдөн жана мисал келтирип кетпедиңерби? Бир өлкөдөн бизде бул нерсе бар болчу. Биз кичинекей кезде байкелерибиз, үйдөгү ата бабалар келип туруп келген коноктор менен тааныштырып, мына бул коноктор келди, мына мен бул балам болот деп андан кийин чыгып кетчүбүз, кирчү эмеспиз. Кетерде колго суу гана киребиз, батага дегенде баарыбыз кирип калчубуз да. Бул коштошуп кетирүү деген сөз да, мисалы. Бул нерселерде биз бар биздечи. Биз мисалы мен айтам азыр, мисалы кыргыздын үрп адат, каада салтын, адамга болгон мамилелерин биз китеп кылып кыргызча жазып туруп, англисчеге, арабчага, орусчага, япончага которуп туруп биз дүйнөгө жайылтышыбыз керек. Биздин улуттук баалуулуктарыбыз өтө жогору турат, терең турат. Биздин улуттук баалуулуктар, жазып берели. Улуттук баалуулуктар боюнча кеп кылган болсок түгөнбөйт, такыр түгөнбөйт. Бүт дүйнөгө жете тургандай улуттук баалуулуктарыбыз бар. Бирок тилекке каршы улуттук баалуулуктардын ичинде биз могул нерселерге саламдашуудан баштап, тиги чыгып кеткенге чейин көңүл бурбай калган заман болду да. Албетте жана кайсыл бир адам айтыптыр. Биз Европанын демократиянын цивилизациясына эмес, биз канализациясына кошулуп алдык депчи. Биз ала турган нерсени албай турган нерселерин ала турган көп нерсеси бар. Мына Сейтек мырза айтып атат, Японияда ала турган көп нерсе бар, ошол эле Америка, Европада, башка өлкөлөрдө ала турган көп нерсе. Арабтарда жакшы сөз бар, хузма сафа дамакадар, тазасын ал, таза эмесин ташта дейт, жакпаган таштап сал дейт да. Анан ансыгандай биз ала турган алышыбыз керек да, албай турган таштап. Таза эмесин алып атпайбыз. Биз ошого туташып алдык деп атпайбы? Анан биз бирок алардан албай турган деле жогорку деңгээлде жетиштүү нерселерибиз бар. Мисалы дасторконго кылган мамиле. Мисалычы, бизде ушундай дасторкон ушундай баалайт. Бул Кудайдан келген дасторкон деп коет мунучу. Башка өлкөлөрдө дасторконго канчалык маани бербейт. Конок канчалык маани бербейт. Мисалы төрдө туруп алып, коноктосуп отура берет. Бизде келген конокту улагага эшиктин алдында мындай отургузуп коюу, бул деген чоң уят нерсе. Бизде үйдүн ээси оозун отуруп алып туруп, коноктору жогору. Бул нерселерди жазышыбыз керек биз. Китепте баалуулуктарды жазышыбыз керек, которулуш керек, чыгарылыш керек, элге окутуш керек, жаштаргачы. Муунга мектептерде сабактар берилиш керек, ушул нерселер. Салам мындай болот, балам мындай болот деген сөздөрдү айтып туруп, талим тарбия бериш керек. Табылдап айтсаңыз, Кыргызда эркектерде колун жүрөк жагына коюп туруп, башын анчалык кылды эмес, бирок эңкейип коюу. Демек, эркектер деле ушинтип эле койсо жетиштүү. Эркек мынтип келинче, келин мынтип жүгүнөт да. Эркеги сонун арбаңыз. Башын эле деп коет. Дебейт эркек арбаңыз деп мынтип. Анан ушул жерде мисалы көпчүлүк отурганда, жаңы конок кирип келип учурашканда, тигилер кантип жооп бериш керек? Баары милдеттүү түрдө бирден жооп айтып киреби же кандай? Андай шарт эмес. 20-30 киши отурса, сырттан бирөө кирип келип, арбаңыз деп бирөөнө эле айтпайт ал. Арбаңыздар деп баарына, улуус отурат, кичүүсү отурат. Ошондо кыргыздын наркында төрдө отурган улуусу, нарктуусу бар бол айланайын. Келе кой. Калгандары бияктагылар. Келиңиз, келе кой. Баары туруп алып эле бар бол деп баары тең айтыш болбойт ал. Бирөө улуусун, бирөө нарктуусу, ургачысы эркеги бар бол айланайын, келе кой. Диндеги эрежелердин бири деле, мисалы, элдер отурган болсо, конокто элдер отурган болсо, кирип келген адам ассаламу алейкум деп салам айтат. Бул баардыгына салам айткан жетиштүү. Анын ичинен бирөө эле ва алейкум салам десе, сага да саламаттык
силерге да саламаттык болгон десе, жалпы баардыгынын атынан жетиштүү болот да. Баардыгы жапатырмак алейкум салам деш шарт эмес да. А бирок ошонун ичинен бирөө айтпай койгон болсо, анда күнөөкөр болот дейт да. Эми күнөөкөр болот деген дурус эмес болот деген нерсе да. Тиги дурус болбой калат. Жалпы бирөө жооп кайтарыш керек да. Салам айтып атса кайра саламга жооп кайтарыш керек да. Анан ошол себептен отургандардын арасында, өтүп бараткандар арасында бирөө салам айырмасы жок. Айырмасы жок. Бирөө салам айтса болду. Кичинекей балдардын арасынан бирөө салам айтса, бул жетиштүү болуп эсептелет. Негизинен шарият менен Кыргыздын өзүнүн наркы окшош эле. Кыргыздын наркын эле айтсак болду экен. Кыргыздын эле. Биз Япониядан, Америкадан, Африкадан, Англиядан, Франциядан издебешибиз керек. Бирок Японияда окшош аябай жакшы отпойбу? Жок, окшош эле. Окшош. Мисалы үчүн кыргызыңдын өзүңдүн наркыңдан, салтыңдан ашкан, мисалы үчүн Кыргыздай улуу эл. Мен мактанып эле коеюн, жана жамандап кеттим. Эл жок. Нарктуу, салттуу эл жок болчу. Ал көз көрүнүп да турат. Эл моюндап да турат башка элдер дагы. Мисалы үчүн меймандостугу эмне деген барбы? Ушу Кыргыздай меймандос эл барбы? Чучугун касык артасын бир дайынсыз эле эмдиги жылы келчү кишиге сактап отурган эл болобу? Кокуй. Конок келип калса баласына бербейчи. Эй, жебей кокуй, киши келип калса берели. Меймандостук. Мисалы үчүн жана сен ийилип салам айтуу Аллага гана болот. Шариятта да бар. Мен жаңылбасам. Эгерде ата-энеге салам бербей, ата-энени сыйлабай, ата-энени кадырлабаган бала болобу, кыз болобу, бир дүйнөдө жазага, тозокко. Ата-энени сыйла дейт, биринчи. Кудай Тааладан кийинки эле ата-эне. Анан кийин биз аны алмаштырбашыбыз керек. Жанагы ийилгенди буш айткандай, сенден тиленип аткан жок да, мага бала бер, мага тиги өмүр бер деп тиленип аткан жок, тийилип аткан жок. Сый, бул сый, урмат сый. Урмат сый. Тигил батасын берип коет. Анан ошондон келип пенденин оосунда Кудайдын кулагында деген, ушундан бары анан Кудайдын кулагында тигил пенде тилеп атат да, бата берип атат да, айланайын, өмүрлүү бол, бала чакалуу бол, тигипу деген сөз Кудайдын кулагында. Анан Кудай берет сага деп аткан сөз бул. Көрдүңбү? Болбосо ачыктан ачык, мисалы үчүн тең талаша, мен ушул адамдарга кээде нааразы болуп кетем. Мына орустар поп дейт экен, бог дейт экен, мисалы үчүн кыргыз теңир дейт экен, араптар Алла дейт экен, перисттер Иран Худо дейт экен, ар ким өз тили менен айтат экен. Анан эле баары бир нерсени талашып атышат да, теңир деген, теңирчи жаман. Ой, шарият деген деп тигилери ыжылдайт. Капырсың деп тиги орусту жаман көрөбүз. Чочконун этин жеген капыр, булар кап. Эми баары эле бир жараткандын. Азыр эми баягы демеси да. Өз тилинде эле айтып аткан күнөөсү. Кыргыз эми байыртан теңир деп калыптыр. Көктөн сыйынып, Кудайдан тиленип атат, көктөн тиленип атат. Анан мисалы үчүн баары бир эле Кудайдан тиленип атпайбы? Кошумча азыр айтып кете турган нерсе. Азыр ушундай болуп калды да биздечи. Ар тараптан ар нерсени алып атып бузулдук да. Мисалы улуттук баалуулуктар жөнүндө сүйлөсө теңирчи дейт. Араб жөнүндө араб кул дейт. Батыштын кээ бир Европаныкын алса, сен батышчылсың дейт, мисалыча. Адамдар түшүнүп түшүнбөй эле, мисалыча. Улуттук баалуулуктардын ичиндечи, мисалы динге байланышкан көптөгөн адам баласына пайда келтирип аткан көптөгөн нерселер бар да. Мисалчы араб кул деп чыгарып атат, мисалчы. Курандын ичинде мисалы биз Кудайдан улуу болуп кете албайбыз эч качан. Кудайдын айткан көптөгөн сөздөр бар да бунун ичиндечи. Араб кул деп атат. Арабтын кулу эч ким болбойт. Эч адамдын кулуга эч качан адамга кул боло албайт да, Кудай жараткан да. Анан ошого бизде эл, коом бир улуттук идеология болмоюнча, коом бирин айтсаң араб кул, бирин айтсаң теңирчи, бирин айтсаң батышчыл деп туруп коом бузулуп, дайын таппай аткан мезгил да. Бөлүнүп, жарылуу ушундан келип чыгып атат да. Анан эми ар биринен эле пайдалуу нерсесин алсак болот да көп жагынан.
Эми алакан жайып коелук. Айдан аман бололук. Жылдан эсен бололук. Оору сыркоодон, бөөдө кырсыктан Кудай элибизди сактасын. Элибизге ынтымак берсин, ырыскыдан кем кылбасын. Жаштарга ыйман берсин, кадырга кары берсин. Ушул кылып аткан, сүйлөп аткан сөзүбүз элибизге жугумдуу болсун. Ашып кетсек кечирип коюшсун эл журт. Туура айтып атсак ыраазы болсун эл журт. Жараткан ушул эл журтубузду жамандыктан, балекет, жаратылыштын кырсыгынан жабышып келчү башка бир күтүлбөгөн жамандыктардан жаратканын алыс кылсын, сактасын, колдосун, жар болсун, жардам берсин жараткан. Жакшылыгыбызга жар болсун дагы жамандыкты алыс кылсын. О мейиндейлик жараткан Кудайдын кулагында болсун. Эми ушундай. Чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Улуулуктун оңгусу видео аудио подкастыбыздын биринчи эпизоду болду. Дагы да болсо биздин кезектеги чыгарылыштарыбызды колдоп, лайк басып, бөлүшүп, жактырууну унутпаңыздар. Жана албетте комментарий жазыңыздар. Сиздерден дагы конструктивдүү сын пикирлерди күтөбүз. Жана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.